Кыздар болгула батырақ. Не окшамдан намаз? Сабақтарым кылды. Мира, сабақтарың барын кылдың ба? Ооба, бүт барын кылдым, апа. Азаматсың. Бул алда кийимдериңди алып койчу. Жыйнап койбойсуң. Сабактарың сал кызым. Математиканы да сал. Сүрөт сабагы да бар экен кызым. Бул кызым тез кыймылда. Мира, алда кийимдериңди жыйнап койчу кызым. Чоң кыз болдуң. Бол эми батыраак. Кызым. Мектепке албай жүр оюнчуктарың деп канча айтам. Жоготуп ыйлайсың аны. Болду чем туртуңдар. Экөөбүз жакын жерде иштесек анда сонун экен да. Ооба? Ооба. Жок. Ооба. Стамбулга го акчаны табабыз. Андан көрө билет бар болду экен дебейсиң. Да, хорошо, досым, макул. Анан чалайчы. Ура! Biz Tursu'ya varamız! Кызым, биз ал жака эс алыш үчүн эмес. Анан да баарыбыз барбайбыз. Mine joğulle, çoğu barağız da. Бул бут кийимдерди тез кийгиле, мектепке барасыңар. Атаңар силер жеткирип коет. Кийим. Papa, biyologiyadan жардам берем дегенсиз. Кызым, кечинде жазайбыз, э? Биз качан барабыз? 2-3 жумадан кийин. Анын үстүнө кийим, оокаттар даярдаш керек. Кыздарды да апамдыкына жеткиргенге үлгүрөбүз. Кана? Кийиндиңерби? Буларды мындай көрүнүктүү жерлер келсең, жан келбейди. Жазында эмне кылсам деп ойлонуп атам. Жазында былтыркыдай эле закуп болот. Ошону көбүрөөк смен алып койсоң. Эже негизи мындай болуп атат да. Кандай? Биз Турцияга кетип атабыз. Аман жумушу менен да сүйлөшүп койду. Эми сиңдиң үчүн сүйүнүп деле койсоң болду. Аябай сүйүнүп атам. Кайра сатуучу издейт турбайм таптап. Болду чем тултуңдабай. Мен ал жерден сага сонун товарларды алып келип берем. Балдарыңчы? Балдарым эмне? Төрө деп атышты эле, багышсын неберелерин. Мунун жыт эмне мындай? Бузулуп кеткенби? Жок, жаңы эле бышкан. Жакшы көрчү эмес беле. Жаккан нерселер жакпай да калат окшойт. Мейли бир күнү менин сменам, магазинди өзүм ачам. Ар нерсе менен ашказаныңды толтурбай кечки тамакты кыт. Кечинде эмне жейбиз? Азырынча билбейм. Анан чогуу тамак жебей көр.
Ne oldu? Tınçlık mı? Duşқа кеткен жақты біреу көтермей қойып тұр қайры. Бұл көйнек мен администраторда көрініп қалып бе? Бұйымдарысты кішінеден чоғылтай аш керек. Бірақ шынын айтсам, дағы деле ишене албай атам. Биздин кезегибиз келип калганына. Бирок мен баардыгын эсептеп койдум. Эгер Кудай буйруп иш оңунан чыкса, ипотекасын да төлөп, күзгүгө, кышкыга дагы акча чогултсак болот да. Кийин да барабыз. Эми анчалык шашма эмесмин мен эми. Бирок ушунчалык кубанычтамын. Бүгүн азыркы учурда Аларды сотко бериш керек. Ушундай да болмок беле. 2 айга төлөбөй туруп отпускага жиберип отур. эмне кыласың аларды? Анысы деле милициялар текшерип атат. Билесиңби? Биз бул жерге кыздарыбызды таштап, өзүбүзгө тиги жактагы жумуш кымбатырактай сезилип. Жан, кийин көрөсүң го, кыздарыбыз экөөбүзгө рахматын айтышат. Тең туштарынан кем кылбай кийимдерин алып берем. Каалаган аттракциондоруна түшүшөт. Экөөбүздүн кыздарыбыз кычырап жүрүшөт. Аларга ата-эне керек да. Биздин тарбияны алганы зарыл. Булар кыздар да жан. Кичине тыңыраак болушат. Анын үстүнөн айылдан чоң апасы баарын үйрөтөт. Эркек бала болсо бир жөн. Аны тарбиялаш кичине кыйыныраак го. Эгер эркек бала болгондо ушундай тарбияламакмын дейсиң, чыныгы жигит болмок. Апа, мен тамак жем келип атат. Кусак ачтым. Азыр силерге бутерброд жасап берейин. Силер болсо чай менен ичип турган, мен продуктка барып келе коеюн, макулбу? Сенде барбакчы? Жо, мен баарын ипотекага төлөп салдым. Мейли. Менде бар азыр жетет. Кечээки пирожки? Ооба. Экинчи ал жерден албай эле коелучу. Ой, мен да ичим көп кыйналып атам. Пирожкиден эле. Жок, пирожкиден эле. Пирожкиден эле. Саламатсызбы? Саламатсызбы, угуп атам. Жүрөк айланган каршы дары берип коесузбу? Дагы Тест берип коюңузчу. укпай атам. Тест. Кандай дейсиз? Ой, тест берип коюңузчу. Боюмда бар жогун текшерейин дейм. Кыйкырбай эле айтпайсызбы? 300 сом болду.
Саламатсызбы? Антибир кийим бересиз? Апа, биологиядан жардам берем дегенсиз. Унуткан жоксузбу? Эй кызым, атаңан барып сурачы, мен бир аз бошоп айтам. Ага. Пирожкиден эле. Пирожкиден. Жок. Азыр боюма бүтпөш керек. Ипотекабыз бар, акчабыз аз. 3-чү баланы кантип багабыз? Анын үстүнө Турцияга барып иштеп келели деп атпадык. Күндү кофе менен баштайлы. Ай, эшик тием эле сук. Ох, ушуп кеттим. Сен эмне чечинип алгансың? Ооруйун деп атасың да. Ас эле балдарың ооруп атат. Эле камкор дей жооп кетесиң да. Эмне болуп атат? Мындан ары чыдашым кыйын. Эмне кыларымды билбей калдым. Мына өзүм үчүн жашайын десем, мен кайра кийин жашайм деймби? Аман билсем эмне болот? Белгилүү да ал эмне деп чечери. Жок эми, аман экөөң урушуп атсаң, сөзсүз эле кетип калыш керек эмес да. Жок, эмнени билиш керек, эмне болуп атат түшүнгөн жокмун. Эмне деп эле атасың? Менин боюмда бар. Ушунчалык пландарды түзгөндөн кийин, мына кетебиз, акча табабыз дегенден кийин карасаң боюма бүтүп калган. Төрөйсүң, 3-чү бала. Анын неси бар? Эчтеке болбойт. 3-чү бала эмне оңчук белем, 2 кызыбызга жеткире албай атабыз. Ал да өзүнчө түйшүк да. Сабыр кыл эми. Эми аман барып деле өзү иштеп келсе болот да, сен биякта болсоң. Аман өзү үчүн эмес да, мына биз үчүн барып вакансияны издеп, жумушунан чыгып, ушунун баарын аракет кылса, мен деле келесем, мен деле кичине мындай сактанып койсом болмок да. Сен эмне өзүң деле күнөөлөп атасың? Жалгыз эле төрөгөн жоксуң да. Аман дагы себепкер. Мен Турцияга барым келгенде, барып акча таап, кичине бутубузга турсак деген. Эмне кылайын деп атасың? Сенде мындай тааныш врачтар барбы мындай? Билбейм, мен бир айласын табам да. Чынсың го? Сен
Жакшы эле ойлондуңбу? Эмне кылам ана? Эмне кыларымды билбей калдым. Аманга азырынча айтпайм. Ал билсе, ал мени эч качан кечирбейт. Ойлонобуз, аракет кылабыз. Саламатсыздар, кириңиздер. Ой, кандайсың? Кел, кел. Мен кетет элем, тиги Майрам чакырып коесунбу? Майрам, эжең келди. Мен тифальди оңдоп аттым эле бүтүрүп салайын, Мен муну Бакыт байкеден алдым. Сага керек болот. Рахмат. Анан эмне жаңылык? Сенде эмне кабар болду? Буга чалып көр, эгерде чечим чыгарган болсоң. Анан өзүң көрөсүң да ар жагын. Балким бул деле туура болор. Жүр, чай ичип кайсыңбы? Жок, шашып атам. Башка күнү, Өзүңдү кара. Жакшылар. Мөөнөтү чоң эмес. Эми гана калыптанып баштаптыр. Келиңиз бул жака өтүңүз. Учетко отурушуңуз керек. Жок, эже, мен учетко турбай эле алдырайын дегем. Түйүлдүктө эч кандай көйгөй деле жок. Патология да жок. Бул нерседен кантип кутулсам болот? Бизде медикаментозный деген аборт бар. Ошону менен кылса болот. Кандай ал? Мен кандай акыбалда болом, кандай өлөт? Сиз дары ичесиз. 2 суткадан кийин уйган кан келет. Толготкондой болуп ичиңиз ооруйт. Ошону менен бирге жүрөк айлануу, алсыздык болот. Ошону менен бирге ичиңизде өтөт. Дене табыңыз да көтөрүлөт. Ушундай эле оңой эле мындай дары ичкенде баары эле мынтип өтүп кетеби? Курсактагы бала көйгөй эмес. Дем айтылышы оңой болот да. Чоң кыз. Толук аборт болбосо, воспаление болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан сиз ар дайым врачтын көзөмөлүндө болушуңуз керек. Эртеңки процедурага жазайынбы? Эртең элеби? Кое турсаңыз, мен биртке ойлонушум керек болот. Анда эртерээк ойлонуңуз. Түйүлдү кичинекей кезинде жасаганы жакшы. Мен сизге эртең чалам. Эртерээк ойлонуңуз, макулбу? Рахмат. Ой, апа, сиз келдиңерби? Апа келдиңерби? Ооба, келдим. Атыңар акта? Ал подработка иштеп келем деди. Кына, айтып берлечи, мен жок, эмне кылдыңар? Мен курчаттыма көйнөк тарттым. Алар соң болуш керек да. Сон болуптур, Сенчи эмне кылдың? Мен болсо сочинение көчүрүп жаздым. Эмне жөнүндө жаздың? Биз чогуу тоого барганыбызды,
от жакканда ал жалбыртап күлгөн жөнүндө. Анан дагы сиз даамдуу плов жасаганыңызды. Апа, bizim muallim aytты, öz balasın жеген жаны барар. Жаны барбы? Ооба, ошол чынбы? Чын кызым. Биз адам болгон жакшы экен да, сиз бизди жеп салбайсыз. Кана, эмне көрүп атасыңар? Мультик көрүп атабыз. Мультик көрүп атканбыз. Чогуу көрөлү анда. Ата, которуңуз берки бетине. Бул чейти кызым. Эми оодарыш керек да. Апаң оодарчы меселе го. Мен сизин капак менен жаап койчумун. Анын үстүнө силер отту дагы өтө чоң кылып койчусуңар. Апа, biz sizdi sentral degendiz da. Сүйүнтүңөр. Силер жок дегенде жуундуңар беле? Андай болсо эмне кылышты билесиңер да, жанагы. Мына билет келип кир. Сен билет алып койдуңбу? Эмне болду анча чочуп? Чочубай эле. Мен кубанычтамын. Сен күтүүсү көрсөтүп атпайсыңбы? Жарым жылдан бери пландап жүрсөк, баардык ойдогудай болуп атса, сен чото башкачасың. Сен билгиң келсе мен списоктагы бүт нерселерди чак эле даярдап койгом. Sen эмне толуп калгансың? Жок. Шым кирип кеткен окшойт. Бул да баягы эле эски шымыңбы? Ооба. Жакшынакай эле батчу эле го. Аман тишпечи мага. Алда жынсымда телефонум бар, алып берип койчу. Могу эмне? Теспи? Не боюңда барбы? Менин боюма бүтүп калыптыр. Качан, кантип? Ооба, мен күнөөлүүмүн, бирок бул эч нерсени чечпейт. Түшүнсөң Турцияга да барабыз, акча да табабыз. Аман, мен баарын ойлоп койдум. Керектүү врачты да таптым. Бир-эки эле күн бат эле өзүмө келем. Сен байкабай деле каласың. Токтосоң. Эмне аборт кылган атасың? Ачуланбачы. Ачуланбачы. Кантип ачууланбайсың? Эмнеге мага айткан жоксуң?
Алло, Саламатсызбы? саламатсыз? Бул мен Майрам бая күнү сизге боюман алдырайын. Ооба. Сизге жакынкы күнгө операция жасайынбы? Жок, мен тескерисинче сизге учетко турайын деп. Анан курсагымда чоңойгончо сиздин көзөмөлүңүздө болоюн деп эле. О, Майрам. Туура кылдыңыз. Сиз үчүн кубанычтамын. Эртең саат 11-ге келиңиз. Сизди дагы бир жолу карап, анан керектүү кагаздарды жазып берем. Макулбу? Чоң рахмат. Аха, Көрүшкөнчө. макул, рахмат. Эсинде? Баягы Русик чалган. Классташыңбы? Баягы эле майдачууда соодасын сунуштап чалды. Жок. Курулуш иш боюнча. Мени өзүнүн командасына чакырып. Андай болсо жакшы. Сен курулуш компанияда иштөөнү каалачу элең го. Ооба да. Азыр анын компаниясы аябай өнүгүп кеткен. Заказдары толтура. Анан да мен мурдагы жумушума караганда бир топ эле өйдөрөк. Турциягачы? Качан? Эң негизгиси үй бүлөм жанында. Каражат топтойбуз, бирок тез убакыттын ичинде эмес. Ушундай кысталган турмуштан сөзсүз чыгабыз буюрса. Буюрса. Анан да сен жакында көз жарасың. Мен сенин жаныңда болушум керек. Жалгыз кыйналасың. Кыздарды төрөгөндө корком деп кирбей койдуң эле го. Мунусунда сөзсүз кирем. Наристенин үнүн угушум керек. Эгер эркек төрөлүп калса, ал эжекелерин коргогон эр азамат эркек болот буюрса. Өтө кыйналган кырдаалдабы же өзгөрүү убагындабы күтүүсүз наристелүү боло турган болсоң, жан дилиң аны жээрибесин. Шашып жыйынтык чыгарбай, туура чечим кабыл ал.